Социалисттик эмгектин баатыры ана кыз Жумабаеванын ысымын алып жүргөн бул мектептин азыркы имараты элдик ашар жолу менен бүткөрүлгөн. Курулуш талаптары так сакталбагандыктан учурга ыңгайлашпай калып, жаңы мектеп куруу зарылдыгы жаралды. Жаңы стандарттуу мектеп керек болуп атат. Азыркы учурда биздин класстар, кабинеттер жетишпейт. 3 смен окушат класстар. Ошондуктан бизге ушул мектеп зарыл болуп калды. Республикалык бюджеттен жалпы сметалык баасы 101 миллион сомду түзгөн имарат 350 окуучуга ылайыкташтырылып курулууда. Аны менен чогуу ашканасы, спорттук залы да долбоордо каралган. Тендерден Фелком жоопкерчилиги чектелген коому утуп алып, жумуш сентябрдан тарта жүрүп жатат. Biz 9 sentyabrda boshlaganmiz. Nasib qilsa, oktyabr oyining oxiriga ikkita korpusimizni bitirib qilamiz, birinchi etajini. Noyabr oyining 15lariga уже birinchi etaj hammasi bitadi. Ikki etajda bo'ladi. Buna bu yerlarimiz kuxniyamiz bu yerlar hammasi. Hozir o'quv-xonalarni quryapmiz hozir. Shundan so'ng sportzalga tushamiz. Сейдукум айыл аймагында жалпысынан 8 мектепте 4 бала бакча жайгашкан. Арасынан ушул мектепте гана класстардын тардыгы орун алып, жаңы имарат салуу зарылдыгы бар болчу. Бул дагы республикалык бюджеттен бөлүнүп чечилмек болду. Чындыгында мамлекеттин өнүгүүсүн аймактардагы жаңы социалдык курулуштардын жандануусунан байкоо кыйынга турбайт. Өзгөчө азыркы көңүл мектептерге жана балдар бакчаларына бурулууда. Бул анын бир мисалы. Тагайбек Ахматов, Манас Назаров, Базаркоргон району.